Кийинки сөз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Нурсултан Руслановичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу төрага кылуучу. Кичине катуураак сүйлөңүз. Урматтуу төрага кылуучу соттор. Жогоруда Матсаков жана Жаныбеков аттуу жарандардын өтүнүчүн боюнча биз дагы жазуу түрүндө позициябызды бергенбиз. Ал эми кыскача айта кеткенде, жарандардын өтүнүчүндө келтирилген жүйөлөрдү төмөнкү негиздер боюнча негизсиз деп эсептейбиз. Кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн негизинде милдеттеринин бири инсанды, коомду жана мамлекетти кылмыштардан коргоо, кылмыштарды тез жана толук териштирүү, кылмыш жасаган жактарды ашкерлөө жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу, адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш жаза мыйзамын туура колдонуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза сот өндүрүшү укуктук үстүмдүктүүлүктү принцибин сактоо менен жүзөгө ашыра алат. Ага ылайык адам анын укуктары жана эркиндиктери эң жогорку баалуулуктар катары танылат. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлөт. Ар бир адамга кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн бардык баскынчыда анын укуктарын жана эркиндиктерин соттук коргоого кепилдик берилет. Сот, прокурор, тергөөчү жана алгачкы текшерүү орган кылмыш жаза процессине катышкан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылууга, аларды жүзөгө ашыруу үчүн. Нурсултан Русланович, бизге белгилүү сиздердин жазуу түрүндө берген пикириңерчи. Азыр сиз азыр каралып аткан маселелер боюнчачы ошондой тагыраак эле жооп берип койсоңуз, андан сырткары ошол эмне себептер менен ошондой жыйынтыкка келдиңиздер? Мына жанакы убактылуу кызматтан четтетүү жөнүндө маселе даттанууга жатабы, жатпайбы? Жатпаса, эмне себептен коопсуздук комитети ошондой деп эсептейт? Ошондой эле берки маселелер менен, берки маселе боюнча жыйынтыгы кандай болуш керек? Эгерде тергөөчү иш кыскарып атканда ал маселе чечилбей калса, аны кандай чечилиш керек деген. Ошол мындай туруктуу, мындай айым сиздин эмеңиз боюнча бизге баардыгыбызга белгилүү. Кайрылуучу тарапка дагы, жоопкер тарапка дагы, бизге дагы белгилүү. Ал немелердин баары окулуп чыгылган сиздердин эмеңиздерчи. Ошон үчүн сиз сөзүңүздө ошол немеге токтолсоңуз деген бир өтүнүч бар. Макулбу? Макул. Ал эми сот жогоруда белгилеп кеткендей эле, эгерде иш кыскарыла турган болсо, жактоочу жана айыптоочу ошол эле биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иш алып барып аткан тергөөчүгө кайрылуу жасаган учурда иш кыскарылып атканда каралбаса дагы башка буга чейин чектөөнү салган следственный судьядан бул чараны кайра жоюп коюш мүмкүн деп ойлойбуз да. Жок, ошондой маселе коюлуп атат да. Ошол жана айыпкер тарабы, анын жактоочусу тарабынан ошол укугу болуш керекпи кайрылган ошол маселени соттун алдына койгонго? Же жокпу? Ал кылмыш жаза процессуалдык кодексинде каралган деп эсептейбиз. Урматтуу сот. Анда сөзүңүздү бүтө бериңиз. Айта бериңиз. Жогоруда айтып кеткендей эле, биздин прокуратура органдарына, кесиптештерге жана башкалардын сөздөрүнө эле позицияларын колдойбуз. Ошону колдойсуңар, түшүнүктүү.